Бул негизинен мыйзамга өзгөртүү киргизип атканы сиздер эки гана нерсени киргизип атасыздар. Салттуу оюндар менен спорттун улуттук түрлөрү. Эми мага атап бергилечи. Салттуу оюндарга кайсылар кирет, анан спорттун улуттук түрлөрүнө кайсылар кирет? Урматтуу депутаттар, спорттун улуттук түрлөрү боюнча өзүнчө закон мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзамда 11 спорттун улуттук түрлөрү жазылган, аякта тагдана көрсөтүлгөн. Ал эми салттуу оюндар болсо бүгүнкү күндө окумуштуулардын ар кандай варианттары келип атат. Кээ бир жерде 1000 салттуу оюндарды айтып атат, кээ бир жерде 400 оюндарды айтып атат, кээ бир жерде 227 оюндарды айтып атат. Ошонун ичинде салттуу оюндар ошондо камтылган толугу менен. Мен сизге так суроо бердим. Кайрадан тактап коеюн. Салттуу оюндарга кайсы оюндар кирет? Улуттук спорттун түрлөрүнө кайсы түрлөр кирет? Критерийлерин айтып коебузбу? Улуттук спорттун түрлөрүнө көк бөрү, ат чабыш, жорго салыш, кунан чабыш, эреңиш, күрөш, кулатуу, упай, тогуз коргол. 11 оюн, улуттук оюн кирет. Ордо кирбейби? Ордо да бар. Ал эми салттуу оюндарга кайсылар кирет? Салттуу оюндарга бүгүнкү күндө ошо 400-га жакын оюндун түрлөрү бар экен. А жерде салттуу оюндарга ошо өзүнчө китеп кылып жазып чыгарылыптыр. Ошо 400-дүн ичинде ошо салттуу оюндар ошого камтылган. Анда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015-жылдагы 5-августтагы номер 557-токтомунда белгиленген ушул мыйзамда аткарганда Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурастарынын элементтеринин классификасы жөнүндө жобонун жана Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурастын элементтеринин улуттук тизмегин бекитүү тууралуу токтом бар. Эми ошол токтомдо элдик оюндар жана көңүл ачуу деп 4-статьяда, каада салттар жана ырым-жырымдар деп 5-статьяда жүрөт. Сиз айтып аткан нерселердин бардыгы элдик оюндардын курамында калган. Улуттук оюндар менен салт элдик оюндардын айырмасы эмнеде? Улуттук оюндар бул спорттун улуттук оюндары деп ушу Улут менен салттын айырмасы улуттун салты болот да. Салттык бул эми ошо илгертен бери келаткан салтка байланышкан чыккан оюн. Улуттук оюндар салттык оюндарга кирбейби? Кээ бир жерден айкалышып кетет. Кандай айкалышып кетет? Айкалышпайбы? Салттык оюндар, улуттук оюндар айырмасы жок. Кантип айкалышып кетет? Кайсы жерден айкалышып кетесиз? Айтып бериңизчи. Кантип айкалышып кетет? Сиз өкмөттүн токтому менен да тааныштыңыз жок экен. Темир Сариев 5-августта кол койгон. Мерчеми бекиткен. Ошол элдик оюндарды эле бир эле неме менен ошол сиз айтып аткан тогуз коргол, ордо, ат чабыш, кунан чабыш, көк бөрү, улак тартыш, эңиш, оодарыш баардыгы ошол элдик оюндар деп, же болбосо улуттук оюндар деп кашанын ичинде салттык деп эле жазылып коюлган. Силер экөөнү бөлүп атпайсыңарбы? Улуттун өзүнүн салты болот. Ошол салттык оюндар болот. Ошол улуттук оюн бул бир эле нерсе. Эгемендик менен көз карашыңыздын айырмасы жок болсо булардын да айырмасы жок. Анан силер мыйзамга экөөнү бөлүп атасыңар да. Эми кантип ушул мыйзам кол коет мен билбейм. Салттуу оюндар деген бул улуттук оюндар. Бизде мыйзамда улуттук оюндар деп өзүнчө кабылданып калганда аякта спорттун түрлөрү боюнча өзүнчө жана айтылып кеткен 11 спорттун түрү боюнча. Мен карап чыктым, ошо улуттук оюндарды карап чыктым. Сиз айткан нерселер баардыгы бар ошол бар. Андай отурмаса салттуу оюндарга Төбө чечмей, ак терек, көк терек, дагы жанагы жоолук таштамай, ак чөлмөк, көк чөлмөк ошол баарын киргизейин деп атасыңар. Ошо анын ичинен бүгүнкү заманга туура келген оюндарды карап Андай болбойт да. Ошон үчүн булардын баардыгын быжыратпай эле улуттук оюндар деп туруп кашанын ичине салттык деп койсоңор туура болмок да. Эмнеге эки бөлүп атасыңар? Улуттук оюндар деп өкмөттүн токтомунда жазылып турат. Элдик оюндар деп 4-беренесинде. Силерге алып келип туруп бөлүп салыпсыңар бир мыйзамды ушул эки нерсе менен алып келдиңер да. Уят ушу өкмөт. Ушунта мыйзам жазабай. Эң эле керек ушу эки нерсе экен. Салттык оюндар, улуттук оюндар. Эми бул бир эле нерсе да. Улуттук оюндар деп туруп эле кашанын ичине салттык деп кошуп койсоңор бүттү. Башка жок. Тизмесин алдым мен азыр өкмөттүкүн. Силердин мыйзамыңарга каршы эми ал өкмөт дагы токтомун өзгөртүш керек да. Канча деген ооракерчилик. Ушундай нерсеге көңүл бурушат. Бул өзгөртүү негизи керек. Эми керек болгондо дагы ушуну терек кылбай эле керек кылбайсыңарбы? Улуттук оюндар деп туруп эле кашанын ичине салттык оюндар деп койсоңор каршыкырда токкой аман болот да. Кыргызда айтылат да, үрп адат, каада салт, анан ырым-жырым болот.
Силер каадасын алып салыпсыңар да салт деп коюпсуңар. Анда үрт алып адат, ырымды алып жырым деп койбойбу. Ушуна туура болобу? Салттуу оюндар деген таптакыр жок. Элдик оюндар деген бар, улуттук оюндар деген бар. Салттуу оюндар деген каяктан таптыңар? Мен кыргызмын, бирок мындай кыргыз сөзүн оккан эмесмин. Салттуу оюндар деген каяктан чыкты? Өкмөттүн токтомунда элдик оюндар деп жүрөт. Мыйзамда улуттук оюндар деп жүрөт. Анан салттуу оюндар деген жок да, аялам кетейинdir. Салт деген өзү жетим сөз да. Жесир сөз да. Анын алдында каада деген турат да. Каада салт, үрп адат, ырым жырым дейт. Ана сөз салттуу оюндар деп бизди келе соглатпайсыңар. Садык туура айтып атат. Азыр жанында эмеспи? Ким жазган бул мыйзамды болбосо? Ким автору? Кыргызбы? Şu маданият министринде сиз отурасыз да? Бул баягы министрликтер менен макулдашылып алып келинген Министрликтер барында киргиздер иште алса биздин күнөөбүз эмне? Салттуу оюндар деген табып бергиле мага. Ким кол коёт ушул мыйзамга? Салттуу оюндар деген барбы бизде өз термин? Жок да. Элдик оюндар деген бар, улуттук оюндар деген бар. Анан салттуу оюндар, салт деген бул башка да. Каада салт дейт. Үрп адат дейт, ырым жырым дейт. Жөрөлгөлөр булар. Ана салттуу оюндар деп эле бизди жакадан алып мыйзамды колдоп берет дейсиң. Эртең ошо салттуу оюндардын тизмесин аныктап чыкканда сиз эмнени таап чыгасыңар? Жок. Өкмөттүн токтомунда элдик оюндар жана көңүл ачуу деп жүрөт 4-статьясында. 5-синде каада салттар жана ырым жырымдар деп жүрөт. Сариевтин немеси менен мыйзамга карап туруп, токтом токуп туруп, мерчемин бекиттиңер. Перечень. Некультурный наследие. Ана жакта жок болот атпайбы? Анда токтом жокко чыгарыш керек. Өкмөттүн өкүлү тиги редакциялык ушуларды карабайбы?